Nexia Lanos Avante 1 сатылған қатар жаққа келдік. Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Сіздер машина кеш каналын көріп жатасыздар. 27 ноябрь 2022 жыл Ош шаарында Жапалабын базарындабыз. Видеону тезинен эле баштай берели. Nexia 1 2007 1.6 250 000 сом. Кондиционер бар, айнектері жөнөкөй айланмада. Nexia 2 жайкы дөңгөлөктөрдө өзү турат. Мына кышкы дөңгөлөктөр да бар экен. Жоқ, маалымат кагазы бар, капотунда турбай, мен издеп жүрөмүн. Бул жагында 2010 1.5 гидравлика бар, кондиционер бар. Комплектация жакшы. Канча деп атасыңар? 290 000. Сигнализация же автозапуск бу? Жок, центр сигнализация, бар екен. Автозапуск эмес, жакшы. Lanos 1 Корея 1997 1.5 200 000 сом. Гидравлика, кондиционер, электропакет бар. Nexia 1 Çağıldı bozar. 2006 же 5 пе? 6 екен. 1.6 150 000 сом. Чекке алмашу? Чекчеген. Чекчеген машина деп атат ээси. Комплектация жөнөкөй эле, же гидравлика барбы? Жөнөкөй болды. Lanos'tu суранып атат. Корея. Коробка автомат 1996 1.5 215 000 деп атат. Ушуну 215 000 сом деп атат экен. Рулю алмашылган окшойт, а? Билбейм. Алмашылган экен. Airbag мен болбойт эле. Алдыңкы айнектер электро көтөрүшү, электро күзгүлөр, гидравлика бар. Ушул бу же Nexia дагы бар? Ушул экен болуп тур мен. Nexia 2 2009 1.5 электропакет, кондиционер жок, гидравлика барбы? Бар экен, орточо комплектацияда. $200 000 сом айтылышпас. Анан дагы бир Nexia 2 широкий туманниктерде 2011 1.5 240 000. Комплектациясына кайрылсак, жөнөкөй. Ушул сатылдыбы? 260 000 кылып эле дейт. Маалымат кагазы жок экен, а? Анда сатылган окшойт чындап эле. Сатылып тур 260 000ге баягы аларман көтөрдү эле. Анда ошого сатылып кетиши мүмкүн да. Так, Nexia 2-ни сурап көрөйүнчү. 2011 1.5 Баасы канча болуп атат экен?
Bağısı 270 mi? 270 миң максималды комплектация екен, а? Ошол электропакет, кондиционер, гидравлика бар. Nexia qancha bo'lib o'tadi ekan? Bası da жазылыптыр. Lanos qanchada otasi satılıpmı? Qanchaga ketdi? 180 mingga. Yılı qancha? 2008. Yaxshi. 180 mingga satılıptır. Qanchada otasan? 260 ming. Uşul Nexia 2. 2008 1.5. Satılmadı o? Akçası eseptelle otatqan. Anda qanchaga ketdi уже? Rubl men esepte otchatqo. Taqsir qanchaga ketdi? Пока авалта. Ba olu otabı. Акча eseptelinip отса satıldı деп ойлапмын. Болып тұрғанда бая жоғарыда айтылғандан biraz түшіліп сатылышы мүмкін. Так, анам о Nexia 2-ni көрсөтөйүн. 2008 1.6. Qanchada otasiz? 250 ming. Жөнөкөйлө окшойт, же гидравлика барбы? Бар. Гидравлика бар болсо минималдуу комплектацияда болот. Багажнигинде мини спойлер. Бул жакта эм көрсөтө берейин десем жалаң ушу баалары жазылган эмес. Өздөрү да көрүнбөйт. Nexia 2-ni сурайлы. Жок, баасы да жазылып турат, жакшы. 2011 1.6. 240 миң сом. Кандай экен комплектация? Жөнөкөйбү? Ага. Машина кейджи. Oldu. Nexia 2. Бул да жөнөкөй окшойт, же гидравлика барбы? Жөнөкөй экен. 2010 1.5. Баасы канча болду? 240 миң сом. Туманник бар екен, чакан туманниктерде. Nexia 2 дагы. 2008 1.6 190 миң сом. Комплектация. Ассаламу алейкум. Канчада отасыңар? 190 деп атты, комплектациясын сурайын деп аткан. Жөнөкөй барды. Балды. Жөнөкөй. Көбүнчө ушу неме? Nexia. Болгондо да экилер. О, Chevrolet Lanos'u сурайлы. Lanos 2, Украина, 2008 1.5. Баасы канча болду экен? 200 миң кем. 200 миң кеми бар. Кондиционер бар, алдыңкы айнектери электро көтөрүштү, айдоочуда коопсуздук жазыгы бар, гидравлика да бар анда. Корректировка фар. Шундай, Lanos. Аванталар, акыркы убактары жок көрүнбөйт. Билбейм эмнегедир. Же да бир жерди таап чогулуп туруп калдыбы? Аванта сатып аткан ушу Буна базарында айтып коюңуздар, мен билген жерде туруп калсаңыздар. Мурда ушу Nexia'лар менен аралашып турчу эле. Satıldı. Satıldı. Satıldı eкен. Juliet. 150 ming деп атат дейт. Эмиле келдиби?
Машина чыгып атат, ошон үчүн жылдырып атабыз дейт. 150 миң. Мейлі. Көп тоскол жаратпай эле тура берели. Маалымат үчүн басым билип алдыңыздар. Биз дагы ушуну менен видеобузду жыйынтыктай беребиз. Алдыдагы тартыла турган видеолорубузду жана бүгүнкү башка тартылган видеолорубуздагы лайк басып, комментарий жазганча көрүңүздөр.